Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина KG Ош шаарында Жапала унаа базарынан видео тартуулантууда. Навес астында унааларды дал ушул видеодон көрөсүздөр. 11 сентябрь 2022 жыл апта күнгө жекшемби. Chevrolet Malibu 2 Restyle 2019 басы $17.500. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5 турбо, 5 ключевой доступ, Wi-Fi бар. Так, ошондо Android'ду, Apple Car'ды поддержка кылат окшойт мониторлору, мультимедиасы деген. Климаты 2 зоналуу экен, жакшы, кожаный подлокотник, кожа, мультибаскычтар, круиз контроль, жылытуу системалары, камера, бирок сонарлар жок экен. Ушундай Malibu. Анан могу жерде Samsung SM болуп калабы? SM6? SM6. 2017 бензин, коробка автомат. Баасы канча болду? $12.500. Контроль слепых зон бар. Мына көзгүлөрүндө көрүп атасыздар. Ушулда датчик мигать этет. Так, кожаный руль, мындай кичинекей, могул жеринде ийилишме, старт, стоп, электроручник, монитор да вертикальный экен. Массаж барбы? Кайсыл жеринде баскычы? Кнопкалар. Бул жактанбы? Өзүнүн мониторунан басылат дейт. Массажы бар, жакшы. Ушундай SM6 Samsung. Айтмакчы, ушул навес астында видеолорубуз, мен өзү жалпы 10 видео тартсам эң аз просмотрлар келип атат. Билбейм, көпчүлүккө кызык эле болуш керек. Сиздер дагы лайктан бассаңыздар, мындай көпчүлүк просмотр элегени мүмкүнчүлүк пайда болот дегеним да. Kia Carnival, YouTube ошондой видеолорду алдыңкы саттарга кошуп турат, лайк басылган видеолордучу. Көрүп атасыздар, өзүнүн мындай хром дискаларында 2015 2.2 Кореядан. 5 ключевой доступ, монитор, антизанос, круиз контроль. 3 зоналуу болуш керек. Климат бунда өтө чоң габариттуу минивэн бул. Сонарлар, камера өз ордунда. Hyundai Avante 5 Restyle. Дискалары 17 жуюндук, чындагы мында коз дизайндагы. 2014 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка автомат, 5 ключевой доступ бар. Ачкычсыз кирүү деп коебузбу. Спойлер, сонарлар, камера бар. Бунда да Wi-Fi бар экен. Азыр эс айтып атат. Жыйылуу функциясы, электро жылдыргычтарда отуруштарын, чыканак таянгыч, кожада, мындай ошол Android Apple Car'ды кармайт. 2 зоналуу климат, старт, стоп, круиз контроль, антизанос, эко актив баскычы бар. $14.500. Avante 5'tin эң жакшы комплектацияларынан десек болот мен. Анан BMW-ны суранып атышкан эле биздин бир көрүүчүбүз айрыкча ар бир видеобузду көрүп, комментарий жазып, астына тартып бериңизчи, BMW-ларды тартыңызчы деп. Мына басы такталбаса да көрсөтүп коюп атат. 2009 5 серия, 2.5 коробка автомат, люк. Так, сонарлар бар, камера жоқ, монитор жоқ.
Мына азыр бул Honda Jazz бааланып атат экен. Так. Коробка вариатор, кожаный руль, алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, климатта, мультибаскычтар, туманниктер бар, көрүнүшү аябай жакшы эле. 2008. Канча деп атат экен сатарма? 10 000? 10 700. Аларман канчага сурап атат? 10го? Уже 10го көтөрүп коюптур мына Honda Jazz. Пробег канча болуп калган? 180 000 километр. Жакшы, мына көрдүңүздөр. $10 000 уже алам деп атат азыр. Берсе дейт. Так, мына жерде Mercedes-Benz E-класс 211 кузовта турат. Билбейм, азыр 10 000 алам деп. 2005. Ага. Анан люк бар. Канча деп атасың? 13,5. 13,5 дейт. Бирок абалы чындыгында жакшы. Пробег 152 000 километрди көрсөтүп атат одометринде. Бул да абалы жакшы чындыгында. Так. Анан Kia Morning келип калыптыр, свежий перегон деп жазылып турат. Туманниктер бар. 2019 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Бензинбе же газбы? Бензин. Так. 9800 экен. Так, отуруштары кожа комбинированный, рулюнда жана отуруштарында жылытуу системасы, кондиционер, печка, круиз контроль, контроль давления шин, мол баскыч аркылуу, антизанос, өчүрүп жандыруу. Пробег канчаны көрсөтүп аткан? 16 300 эле. 2019 болгон үчүн бир жагынан тура. Пробег аз өтө эле. Санарлар бар. $9800 ушу Morning. Жакшы, ушундай жаңылуулар дагы көрөрүңүздөр демекчимин. Анан так, бул жерде санатаны көрсөтөйүн десем, New Rise. Көрсөтүп коерейин, сурангандар бар эле. New Rise 2018 2.4 коробка автомат. Тилекке каршы баасы жазылган эмес. Эси жанында өзү да көрүнбөйт. Монитор бар. Камера болуш керек, бар экен, бирок санарлар жок. Hyundai Avante GT эң акыркы дизайндагы ушундай Avante. Көрүп коюңуздар. Линзада 2019 1.6 коробка автомат. 16 000 бербей атат деп коюңуз. 16 000 сурап атасызбы? 550 20 30 99. Бул жакта уже кардар турат экен, алам деген. $16 000 сурап атат. Бербей атат, азыр билбейм кайсыл канчага деп атат экен, азыр сурап көрөбүз. Камера бул жагында жайгашкан, санарлар өз ордунда турат. 5 ключевой доступ, контроль слепых зон. Так, контроль полосы, чындыгында жакшы комплектация. 2 зоналуу климат, монитор, навигациясы менен, ограничитель скорости, пробег 37 752 километр. Кожасы да бүтүн таза. Жакшы. Канча деп атасыз сиз? 17 000. Ортодо $1000, а? 16 000 кылгамын. Өткөн базар кылдым эле. Az daha кайра. Дагы деле. Өткөн базарда кылдым эле дейт. Эми алып калыңыз сиз дагы. Сиз дагы бир аз кичине түшүп сатып бериңиздер, а? Жакшы. Болуптур мейли. Жакшы. Ортодо $1000 эле мындай болуп атат экен. Эми бир болсо сатылып деле кетиши мүмкүн. $17 000 деп атыптыр. Анан так. Силерден беле? Канча деп атасың? 53 000.
Lexus RX 450 гибрид. Европадан алып келген окшойт. Европа немесе турат, Польшанын номер екен. Кореядан емес, Европадан. Көріңіздер, қоғыз дизайны сөзделе жоқ, фар омыватель, сонарлар өз ордында, дискалары 20 дюймдық. Повторитель повороталарын көріңіздер, полностью неме екен бұл, светодиод екен. Камера. Так, салон көрсетілі. 3 режимде память отырғыштарында. Моларда кожа, бұл жағы жұмшақ пластика. Кожасы да аябай сапаттуу рулында. Классикалық түрдегі саат, электроручник. Отырғыштарын жылыту системасы. Бұл жағында подвескаларын болуш керек. Жоқ, бұл спорт норма режимдерге тартуын отыру. Жақшы. Шындай көрініште, айтып берсек, аябай көп нәрселер бар, опциялары көп. $53,000 деп атат. Көрсетіп қойын. Шындай. Ал кете берелі. Да, BMW сүйішілерге көрсетіп қойылы. 5-ші сериядағы дискаларын қараңыздар. BBS деп тұрады. 1999, 44, қимылдатқышын көлемі. Комментарийге активті қатышып жазып тұрсаңыздар, көп әрбір видеоға жазып тұрсаңыздар, ошол біздің көңіліміз есімізге қалаттағы. Онан еске қалған комментарий сөз түрді еске алып, қандай сұранғандар болса, ошоларды қолымыздан келішінше ондалар тартқан әрекет жасаймыз. Мынаны көріңіздерші. Қандай көрінішті. Honda Civic бұл. Honda Civic, Россия. Темір номерінде обвестерді қараңыздар, обвестер. Флоуранер деп тұрады. Өзінчелі болит Формула 1-дегі. Дискаларын қараңыздар, неска профилді. Тюнингтелген екен. Бұл жағы арқасы алдынан қалыспаған ғой. Машина кейдж каналы. Қоз шындығында. Так, малымат қағазын көрсетөйлі. 2008, 1.8, коробка автомат, $12,000. Есім байланыш номер 222 22 35 03. Так, уна жауы кен, мына салонда көрсетөйлі. Отырғыштарда мына көрдіңіздер, боковой поддержкалары выраженный, спортивді. Спортты қатты мынандай дизайнды жақсы көрген көрушілеріңізден қызық болушы мүмкін. Мына так, Альфардты сұрап қойылшы. Альфард қанша олы атат кен? $13,800. Toyota Альфард 2007. Қимылдатқышы көлемі 3 куб. Арменияның номерінде. Анан Hyundai Starex H1. Қаншада отасыңар Starex? Басы. Так, 2008, 2.5 дизель. Басы қанша олы отады? 800,000 сом ба? Қырғызстан номер екен, а? Болды. Бұл ошонда көрсе, бұл жақ жүк ташуучу екен да? $800,000 сом ушундай. Так, ушуну менен биз да видеобузду жыйынтыктайбыз.
бүгүнкү тартыла турган башка видеолорубузду да көрүңүздөр. Биздин канал аркылуу айтмакчы, сиздер да бир гана унаңыздар эмес, башка мүлктөрүңүздөрдү да жарыялап сатсаңыздар болот. Батир болобу, жер тамбы, же сарай, мал жандыктарыңыздар бар болсо, же кандай бир теле кызматтарын аткарсаңыздар дагы дайым жарыялап бергенге даярбыз.